таң атып атат. Биз таң атууга жазгы энергияларга кирип баштадык. Жаңы мыйзам, жаңы мамиле, жаңы байланыштар, жаңы мүмкүнчүлүктөр. Бирок бул жаңылыкка биз кире алабыз эгер эски программалардан чыксак. Ушул 24-жыл, 25-жыл мына жаңы жылды тособуз деп күтүү режим болуп атат. Мына 3-4 күн эле калды. Бирок бул жылдын, жаңы келаткан жылдын жаңы мүмкүнчүлүктөр бизге керет. Ошол эски программаларды эски жыл менен кетирсек. Ойлонуу, анализ, кабыл алуу, ошол мүмкүнчүлүктөрдү өзүбүзгө сиңип, киргизип, баягы суудай сиңип, таштай оор болуп, жаңы мыйзамдарды кабыл алсак, анда ошол мыйзамдар менен жашаганга мүмкүнчүлүк болот. Коркунучтардан, жаман ойлордон, туура эмес тилектерден, туура эмес каалоолордон биз алысташыбыз керек. Анткени жаңы түшүп аткан энергиялар бизде мүмкүнчүлүк болбойт анда ошол жаңы энергияларга жайгашкангачы. Бир нерсе, ошо 24-25 жылдар аябай таң калычтуу, аябай кызыктуу, шаңдуу десем деле болот, бирок шаңдуу дегенге бул кавычканы коюп койсо болот. Анткени көп нерселер көз алдына көрүнөт. Көп нерсе кабыл алып, көрүп, ар ким өзүнө жыйынтык чыгарып, ошол жыйынтык менен кантип өтөбүз, кандай кабыл алабыз деген жашоо болот. Ичибизден өзүбүз өзгөрүлсөк, ички дүйнөбүздөн өзгөрүлсөк, анда сырткы нерселер, сыртта болгон нерселер бут баары өзгөрүлөт. Программа. Буга чейин программа элдерди адамзатты азайтууга, адамзатты кыйналууга, адамзатты коркунучка киргизгенге программалар иштеп аттылы. Бирок ошол программалар быйылкы жаздан өзгөчө башталып, бул программалар башка жака ооп, өнүп кетиш керек. Бир нерсе, адамзаттын өзүнөн баары зависит деп койсом болот. Анткени кечирим сурайм, кыргызча сөз таппаганыма. Бирок ошол нерсе ар бир адамдын өзүнүн ичинен, ойлордон. Көз алдыбызга көп нерсе көрүнөт. Туура эмес мыйзамдар, туура эмес каалоо тилектер, туура эмес мамилелер. Ошол нерсени көрүп, түшүнүп, кабыл алып, анан эгер ойгонуп, аң сезибизди ойготуп, именно аң сезибизди, анткени азыр аң сезим аябай көп өзгөрүүлөргө даяр. Бирок ичибизден даярбызбы, даяр эмеспизби, бул суроо башка. Ошон үчүн жазга чейин аябай көп өзгөрүүлөр болот. Ошол өзгөрүүлөргө даяр болуп, көзүбүздү ачып, жабылбаган көзүбүздү. Бирок ошол жаңы мыйзамдын жаңы өзгөрүштөрүнө өтүшүбүз керек.